Чүй облусунун Токмок шаарынын аймагына күйүүчү майлоочу майларды аткезчилик менен ташып келүүгө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирет. Күйүүчү май сактоочу жайды текшерүүнүн жыйынтыгында 6 унаа, Lexus GX 470 үлгүсүндөгү 4 унаа, Mitsubishi Pajero үлгүсүндөгү 1 унаа жана Mercedes 140 үлгүсүндөгү 1 унаа кармалып, Токмок жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн айып унаа токтотуучу жайына киргизилди. Ал унаалардан 11 тонна күйүүчү майлоочу майы табылып алынып, Токмок шаардык мамлекеттик салык кызматына тиешелүү документтерин текшерүү үчүн өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. Учурда келтирилген чыгымды жана мыйзамсыз аракеттерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жогорку кеңеш 10 миллион 400 миң сомго компьютерлерди сатып алат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы билдирет. Маалыматка караганда сатып алуунун жалпы суммасы 14 миллион 610 миң сомду түзөт. Парламент 130 персоналдык компьютерден тышкары 2 миллион 200 миң сомго көп функционалдуу 100 аппаратты, 910 миң сомго 50 принтер жана 1 миллион 100 миң сомго 20 сканер сатып алмакчы. Белгиленгенде келишим түзүлгөндөн кийин компьютерлер 60 күндүн ичинде, калган жабдуулар 20 күндөн кийин жеткирилиши керек. Орусияда Кыргызстандын 2 жараны бычакталып, бири каза болду. Шектүү катары 4 кыргызстандык кармалды. Маалыматка караганда 22 мартта болжол менен таңкы саат 4-төн 10 мүнөт өткөндө Москванын Подмосковный бульварындагы үйлөрдүн биринин жанында эс үчүн жоготкон адамдар жерде жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге полициянын кезмети жөнөтүлүп, Кыргызстандын 2 жаранын бычакталган абалда табышкан. Алардын бири Чүй облусунун Сокулук районунун 2005-жылы туулган тургуну тез жардам келген кезде каза болгону аныкталган. Ал эми экинчи жабырлануучу Жалал Абад облусунун Сузак районунун 2004-жылы туулган тургуну аймактык ооруканага жаткырылган. Бул кылмыштын бетин ачууда Кыргызстандын жана Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкерлери биргелешип иш алып барып, шектүү катары 2003 жана 2002-жылы туулган Кыргызстандын жарандарын кармашкан. Ошондой эле алардан пневматикалык тапанча жана бычак табылып алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмыш чырдын негизинде жасалган. Жакында сот шектүүлөрдүн баш коргоо чарасын тандайт деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. Кыргызстанда 2023-жылдын 23 мартында республика боюнча 199 түгөйлөрдүн мамилелери расмий түрдө каттоого алынды. Бул тууралуу санариптик өнүгүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 104 түгөй никелерин катташты. Бишкектеги Бакыт үйүндө 62 нике катталса, Ош шаарында 8 нике расмий түрдө катталды деп айтылат маалыматта. Министрлик бүгүнкү күндө айрыкча жаштар арасында кооз даталар, күндөр, айлар же жылдардын сандары бири-бирине дал келген, окшош күндөрдү же бардык сүйүшкөндөрдүн күнүн тандоо тенденциясы өзүнүн актуалдуулугун жогото электигин белгилейт.